Biz bugün önörkanasına baş bağıp, kolundan köörü tөгülgön uuz katarı körörmandardın sınına koyuu niyetinde sunuştap jatkan çeber Batı Mambetova 1953 yılı 23 fevralda Teңиртоо koynundağı Жаңыталап айылында жарык дүйнөгө келген. Жашоосу жаратылыштын koynundağı кайталангыс кооздуктарга суктануу менен башталган. Өнөр ээсинин kol işi bala күнүнөн apasına айылдагы нарк күткөн каадалуу байбичелердин жасаган узчулук иштерине кол кабыш кылып жүрүп калыптанып ошонун үзүрүн көрүп жаткан кези. Кичине жашыраак кездерде мурунку мындан жашыраак кездерибизде ал убакта болсо көзүбүз курч экен боуреки болотнайга жөрмөмө сайма деп ушундай мода болчу. Биздин тушубузда ушул саймалар, боуреки торлор аябагандай мода болчу эле. Ушуларды жөрмөмө кылып боуреки жиптерин чубап бүт арга жерден неметип туруп анан кийин ушул саймаларды көчөт кылып көчүрүп, торлорун түйүп кийим жапканга моорокинде кийим жапкыч кылып ушулар аябагандай мода болуп кийим жапкыч кылып ушуларды жасачу элек. Крават аяктарды, мындай кийим жапкычтарды түрү менен ортосуна сайма түшүрүп, этегине тор салып, моорокиндей болгарский сайма менен бул саймаларды ошо биздин тушубузда ушул саймалар аябагандай мода болгон. Жөрмөмө, болгарский деп ушулар мода болуп, этегине моорокиндей торлорду түйүп, чөптө иштеп, жумуш иштеп жүргөндө ушул саймаларды сайып неметчү элек. Боуреки болсо крават аяк. Бул крават аякты дагы түр-түрү менен моорокиндей кылып торлорун түйүп, краваттын аягына азыркы жаштар болсо муну пайдаланбай калышты. Көбүнчөсүн эле тиги баягы краватка деле жыйбай азыркы спальный болуп калбадыбы. Анан торлорун түйүп, боурекилерди крават аякка полотенца, биздин туштарыбызда тиги көбүнчөсүн ич көйнөктүн этегине да ушундай кылып тиги 40 жиптен неме кылып түйөр элек. Анан азыр болсо булар жок болуп калды, бул тиги саймалар. Жөрмөмө болотнайга сайган саймадан кийинки саймалар болгарский деп илгерки чибаркуттарга бул да түр жип менен түрлөнүп, килемче, туш кийиз деп тиги болгарский сайма, бул дагы ошол биздин туштарыбызда мода болчу көбүнчөсүн. Бул килемчелер, туш кийиздер биздин туштарыбызда ушуларды жасап тиги ушул килемче, туш кийиздерди ал убакта дагы азыркыдай жиптин дагы түрү жок. Чындыгында моорекинин баарын бүт ар кайсы немелерден чубап, жиптеринин өңү дагы кичине азыркы купулга толо бербейрээк калат. Анан ушуларды жасап, мындай туш кийиздерди жасачу элек. Мына бул туш кийиздерди жасап, килемче, туш кийиздер ушулар биздин учурубуздагы сайма, туш кийиздер, килемчелер ушулар болгон. Бул ак саймадан кийинки саймалар. Өрмөк болсо бул деле койдун жүнүнөн ийрилип, жүндү өзүнчө иштетип, тазалап, ийрип, жууп туруп, анан кийин тиги өрмөк кылып, ушуну терме деп коет боуреки тиги өрмөктүн үстүндөгү оюну. Бул болсо термени көбүнчөсүн боз үйгө пайдаланып атышат. Бул боз үйдүн тегиричи. Муну ошо жүнүн боеп, анан кийин муну үйрөнүш үчүн дагы көп нерсе керек экен.
Мен ошол үйрөнгөндө мына бул апам мен ушу кишиден аябай тарбия алып ушу кишиден үйрөндүм десем болот. Канча күнү сого албай ушуну азабымды жеп муну дагы азап менен үйрөндүм. Анан үйрөнүп алганым өзүм үчүн жакшы болду. Эми мен деле ошо кийинки урпактарыма ушул өрмөктү үйрөтсөмбү деген тилегим бар. Муну терме деп коет. Термең 13 жип болуш керек. 13 жиптен куралат. Бул сайма түрү болот. Бул сайманын түрүсү деле. Бул болсо куржун. Эки жака атка салынып, ичине тамак ашыңды кийим кечеңди салып алып, атка артынып алып кетип калсаң болот. Кыргызча шалча бул дагы койдун жүнүнөн ийрилип, анан өрмөк болуп согулат. Мунун дагы эриши аркагы, мына боорекилди эни. Бул ушул узуну менен согуп алып, анан кийин кайра кертип туруп, мынтип бириктирип боорек жейик коюп, милте коюп, жамак неметебиз. Бул дагы Кыргызда жерге салса да жеңил, паласка караганда бул бышыгыраак да келет, кол эмгек. Анан экинчи четинен бул көчү конуда жана журкан төшөктү ороп алып, муну журкан төшөктүн сыртына ороп туруп, көчү конуда да жакшы. Барган жериңде сыртынан, журкан төшөктүн сыртынан ороп туруп, шалча кылып аласың. Отурган жериңе кийиз кылып, кийиз катарлуу алдыга салып алса да болот. Бул кыл-кыбыр да жукпайт. Азыркы паластардай болуп, чаңды да көп сорбойт. Бул негизинен пайдаланганга бул көбүнчөсүн кыргыз оокаттар, шырдак болобу, шалча болобу, кыргыз оокаттар бүт жакшы. Жүндөн жасалгандар аябай жакшы болот. Муну деле биз дүкөндөн бул боёгун эле сатып албасак, калганы бул жүнү, бүт эле койдун жүнү өзүбүздөн чыгат. Боорекил болсо, бул илгерки баркыттыгы тукабылардан куралган курактар булар. Ошо биздин тушубузда ушундай тукабы курактардан кийинчерээк сайма жана туш кийиздерден кийин ушул килемчелер чыкты. Жалаң тукабыдан курап, боорекил болсо бет ачынын гүлү түшүрүлгөн. Муну дагы ошо тамга тууралап, метрин өзүбүз тамга тууралап туруп куралган курактар. Булар дагы азыркы баркыттар буга караганда, азыркы баркыттар тиги сапаты жогураак болот. Бул сапаттуу, бул жуусаң да эчтеке болбойт. Кирдесе тартып койсоң бул жакшы. Мурункулар азыркыга караганда бул мурункулар жакшы сапаты. Кийинки бул баркыттар болсо сапаты начарыраак. Мунун аркасын иштеп курабаса, ортолору чычылып неме болбой калат. Бул кийинки курактар. Бул болсо мүйүсү оюу. Азыркы жаштардын азыркы мына ушул таптагы чыгып аткан оюулар. Мына боорекилер чий курак. Мына ушул дагы азыркы көбүнчөсүн азыркы немеде ушул чий куракты курап атышат. Баркыттан эле чий курак кылып майда аябай жакшы түшөт. Бу дагы бышык немелерге. Мунун аркасына моорекиндей эле эс-куску чүпөрөктөрдөн, шейшептерден иштеп кураса, бул аябай бышык да. Жер төшөккө кураса болот, килемчеге кураса болот, артка койгон жастыкчаларга кураса болот. Муну түркүндөй кылып салып, бул 5 жылдыз болуп атат. Мисалы үчүн мына мындай түр менен да кураса болот ушул чий куракты. Мына мындай түрү менен кураса да болот. Муну ар кандай түрү менен курай берсе боло берет. Азыркы жаштар болсо көбүнчөсүн ушу бооректи бийсер бастырып, кыргыздын оюуларын түшүрүп баркытка ушундан килемче жасап атышат, аккуу жасап атат. Түркүн сүрөттөрдү түшүрүп неме кылып атат. Анан кийин мен дагы кыз келиндериме ушуну жасатып атам. Мына бул кызым, бул болсо келиним. Ушу экөө ушуну бастырып жасап атышат.
килемче кылып жасаса да болот. Мунун бетине тиги орокиндей баркыттардан коюп сүрөт түшүрүп алып, мисалы үчүн эликтин сүрөтүн же болбосо ак куунун сүрөтүн же болбосо текенин сүрөтүн коюп бу чекелерине бу бисерлерди бастырып жасай берсе, бу дагы аябай көрүнүктүү, жакшы буюм болуп калат, кыргыздын буюму болуп. Шырдактарды бул азыр өзүбүздүн эле кородогу койлордон жүнүн кыркып, кийсин жасап, андан кийин шырдактарга аракет кылып, ошо шырдактарды жасай баштадым. Бул шырдакты көбүнчөсүн азыркы жаштар муну көп кол эмгекти көп талап кылбай атышат да. Азыркы кийинки муундар бул кол эмгекке көп кызыкпай атышат. Муну деле кызыкса жасайт, кызыкпаса эч ким муну жасай албайт. Анан бул кызыгып, муну деле бүт тиги кийисин жасап, кырчып, чийге жаткырып, уютуп, анан кийин түркүн боекторго боеп, андан кийин ушул тиги шырдактарды мынтип жээк салып, бул апама окшошкон бабичелерибиз ошо жээктерин ийрип берип, андан кийинкисин шырып буларды неме кылып, ошо бүт шырдактыкын бүт колго жасаш керек. Бул жээгин дагы, шоонасын дагы, кийисин, бүт боекторун. Бул шырдакты, бул кийинки боуреки шырдактар, кийинки азыркы муундагы шырдактар болуп атат. Мына моурекилер, килем оюу деп ушулар 4 шырдакты бирден каттап оюп, килем оюу деп ушул шырдактар азыркы мына ушул бүгүнкү күндө ушул шырдактар мода болуп атат. Бул болсо чекесиндеги ак билеги болсо бул жамандык, жакшылык турмушубузда кошо аралашып жүрөт. Жакшылык да болот турмушуңда, жамандык да болот. Ошон үчүн бул мурунку илгерки шырдактарга деле салынчу мындай тиги боорекиндей бычак учулар. Кара менен ак бул тиги турмушта аралашып жүрө турган, жакшылык, жамандыкта аралашып жүрө турган, биз менен кошо жүрө турган нерсе деп ошо илгеркилер ушундай чечмелейт бул килем оюу булар. Анан муну деле мен азыркы келиндериме, кыздарыма, неберелериме ушул өздөрү жасап алса, дүкөндөн сатып алганга караганда, өздөрү колдору менен жасап алса, бул биринчиден акчасына сеп, экинчиден үйдүн кооздугу, дүкөндөн сатып келген оокат ал баары бир дүкөндүкү деп эсептелип калат. Анан кийин муну кыздарга, уулдарыма ушундай көбүнчөсүн мен кол эмгек менен жасап бергенге тырышып, кийинчерээк ушуларды көп неме кылып жасап жүрөм. 16 көз шырдак. Бул ортолору ар бири ар башка түр менен салынган 16 көз шырдак бул. Четине кыргыз ою салынган. Бул кыргыз шырдак. Моорек шырдакты кыргыз шырдак деп коет. Бул болсо үй шырдак. Бул деле ошо 16 көздөн алынып жасалган, бирок боорекил эки эле көз кылып туруп үй шырдак бул. Бул болсо кыргыз ою, кыргыз шырдак. Илгерки апаларыбыздан калган кыргыз шырдак бул. Кийинчерээк эле тигиндей 16 көз жанагындай үй шырдактарга өтүп кетпедикпи, бул болсо кыргыз шырдак. Анан шырдактардын арткан үрткөн өөндөрүн кайра моорекиндей кылып теге курак шырдак бул. Оюлары бул каргатырбак чекеси. Бул болсо ортосу кыргыз эле неме боорекил көкөр ою. Бул болсо азыркы ушул таптагы шырдактар бул килем ою. Килем көчөт деп азыркы жаштар көбүнчөсүн ушундай оюн оюп атышпайбы. Муну кара менен актан оюштуруп жасаса да болот, кара менен бостон оюштуруп жасаса да болот. Бул боебой элечи. Естественный свет деп ошону жакшы көрүп те туристтер ошону алып атышпайбы. Кийистин чекесинен арткан эле өөн-сөөндөрдөн эле мындай кылып дорожка жасап койсо да болот. Дүкөндөн сатып алганга караганда бул үй тиричилигинде пайдаланганга жакшы. Балдардын бутуна сыз өтпөйт. Бу да ошондой дорожка, дагы эле ошо арткан кийистин өөндөрүнөн.
ою kılıp düşürülgen, 6 kır kılıp oyulup düşürülgen bu dele daroşka. Çekesi olsa ağ iregi bütelek. Anan bu çekesine bıçak ucu salınat, anan kıybulanıp bu dele salınganga dayar şırılıp büttü. Şırdaktın еңеле болу керек ki karmay turgan, bışıktığın karmay turgan bu şırığı. Şırığın dile gebreler janagı ki neme jip menen şırıp atpaydı, nölövka menen şırıgan bolboydu. Andan görükçe kol koşuğuna kılıp iğrip alıp ele şırısa bekemde bolot, bışıkta bolot. Bul güldün türünde salıngan. Tigil oyu aldыңkısı rombek, bul gül. Bul bolsa gireveriş kele salıp koygongo bul dele oşo artkan giyisтерден жасалган. Oşo giyisтерди da tekke getirбей мынтип чекесине мышыктын сүрөтүн, жүрөкчөнү, коёнду мынтип салып койгон. Üzürün görüp jatat degenimiz үй için бүгүnkü söz menen aytkanda Kıtaydın jasalma bağlılıklarına tolturbay, kol işi menen jasalgan, koy jününden jasalgan biregi buyumdardın ar biri apanın köz nuru, akıl sezimi menen jaralgan taberik. Özünün günümdük tiriçiligi üçün gana emes, uul kızlarına dalay mezgil estey jüre turgan beleklerdi jasagan Batay apa, ayal çorkok bolso erdin şoru degen sözdü mal eskertip, jokton bardı jasap, üydün kutun uçurbay, tiriçilik menen kol işin birde alıp jürgüle dep, kızları menen kelinderine nasihat aytıp turat. Жаштарга кааларыбыз эмне? Азыр деген бүт баары бар. Элде журтта тынччылык жок деп отура бербей ушул колдогу болгон жүндөн ушундай кийистерди, ушундай оокаттарды килем паласка караганда ушуларды жасап алса, урпактан урпакка калат. Бул кийинки өздөрүнүн балдарына, өздөрүнүн неберелерине баягы апам жасаптыр деген бул аты дагы жакшы да мунун. Анан үстүнө бул илгерки буюмдар унутулуп баратат. Кийинки жаштар бүт эле оңоюна карап эле азыр килем паласты алып атышат. Палас салгандан көрөкчү ушундай шырдактарды, морокундай дорожкаларды салып ушуларды урунса, анан кийинки урпактарга да унутулбай, улам аркабыздагы урпактарга эстелик болуп кала берет деген оюм бар. Балдарга жакшылык каалайм. Элде журтта тынччылык болсун. Келечектери кең болсун. Жаштар көбүнчөсүн жалкоолукка ыгалышпасын. Batay apa menen Jokin ata 1971-жылы baş koşup 3 uul 3 kızdın atenesi boluşkan. Narın rayonunun Akkuduk ayılının kadırman adamdары. Kökürök küçügü Samat kolunda bolboso, kalgan baldары tütün bulatıp öz tiriçilikleri menen elek. Jaşoo üçün alpuruşkan jubaylar tirүүчүлүктүн dairasında başkalardan kem kalboğunun hareketini jasaşıp, Bapragan kuttu üydü biri türkük bolup direp, ekincisi kolumtosunan otun öçürbey, bardarçılıktın rahatın körüp, tüyşügün tartıp gelişet. Jaşooňuzdar jakşylygyndan janbay, ömür örüşüňüzдөр biýiktey bersin demekçibiz.